Ал эми бул коркунучтуу дажжал силердин заманыңарда келет. Жана өзүңөрдүн араңардан эле чыгат. Ал эми мына дал ушул дажжалдын мааниси жалганчы дегенди түшүндүрөт. Бул дажжалдагы эң коркунучтуу нерсе анын бүткүл табиятынын баарысы жалган болуп эсептелет. Анын бүткүл толку боюнан баскан турганына чейин, айткан, азгырган сөздөрүнө чейин жалган болуп эсептелет. Качан ушул дажжал чыга калган кезде, ал чыга калып кандайдыр бир өлкөлөрдү талкалап жок кылбайт, кандайдыр бир согуштарды жарыялабайт, ал кандайдыр бир хандарды тактысынан түшүрбөйт. Ал адамдарды физикалык жактан эмес, психологиялык жактан талкалайт. А силер кандай ойлойсуңар? Азыркы согуштардын арасынан эң коркунучтуусу кайсы болуп эсептелет? Бул адамдарды физикалык жактан кандайдыр бир курал-жарактар менен кан төгүү согуш эмес. Биз күнүмдүк жашоодо байкабаганы менен, элес албаганы менен көрүп эле жүргөн психологиялык согуштардын бири эң коркунучтуу болуп эсептелет. Мына ушул сыяктуу психологиялык жактарды адамды аң сезими менен ажыраткан дажжал чыгат. Бирок бир нерсени билиңиз. Дажжал эч кандай бир себепсиз келбейт. Ал келердин алдында кандайдыр бир белгилер болот. Мына дал ушул коркунучтуу чыгуучу дажжал жөнүндө биз азыр баарын көргөзүп беребиз. Ошондуктан бул видеону аягына чейин маани берип көрүңүз. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул чыгуучу фитнаны Аль-Масих Даджал деп атаган. Мунун мааниси анын бир көзү көрбөгөн сокур сыяктуу, анын көкүрөгү дагы нурсуз сокур экендигин чагылдырат. Анын бир көзү сокур, соолуп калган жүзүм сыяктуу. Дажжалдын бир көзүндө калың парда сыяктуу териси бар. Анын эки көзүнүн ортосунда чекесинде кафыр деген жазуусу бар. Ал жазууну тамга тааныбаган адамдар дагы айырмалап окуй алышат. Дажжалдын чачтары калың, буттары кыйшык жана жүрүшү тайкы. Ал дажжалдын курагы 35 менен 40 жаштагыдай көрүнөт. Анын денесинин түзү кызгылт болот жана буттары тайтак сыяктуу кыска. Буттары кыска деген түшүнүк анын бою узун эмес, кыска деп айтууга болот. Анын жүзү денеси сыяктуу нурсуз болуп турат жана кебетеси кең көрүнөт. Дажжалдын бир гана сол көзү көрөт. Ал эми оң көзү соолуп калган жүзүм сыяктуу жана сыртынан калың ушундай бир тери каптап тургандай көрүнөт. Мына кыяматка жакын чыгуучу бул дажжалды Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүү пайгамбарыбыз мына ушундайча сыяктуу сүрөттөгөн. Дажжал акыр кыяматта чыгат. Ал эми дажжалдын чыгаарына аз эле калган кезде мына ушундай белгилер, мына дал ушундай окуялар орун алат. Дажжалдын чыгышына аз калган кезде Аллах Таала асмандагы жамгырдын 3/2 бөлүгүн гана жаадырып калат. Ошондо асмандагы жамгырдын 3/1 бөлүгү жаабай, 3/2 бөлүгү гана түшөт. Ал эми экинчи жылы жамгырдын жарым жартылайы жаабай калат. Ал эми үчүнчү жылы болсо жамгыр таптакыр эле жаабай калат. Мына ушундан кийин кургакчылык каптай баштайт. Мына ушул кезде баягы фитна болгон, жалганчы болгон дажжал өзүнүн от суусу менен кошо бирге чыгат. Дажжал жер бетине чыга калып, "Мынакей, мен силердин кудайыңармын, мен келдим" деп калкты аралай баштайт. Мына ошол кезде адамдардын көпчүлүгү какырап кургактыкта жүргөн кезде баягы дажжал асманга жамгырыңды жаадыр дегенде жамгыр жаайт. Мына ошол кезде адамдардын көпчүлүгүн ачкачылык каптап турган кезде баягы дажжал жерге жемишиңди бергин деп буйрук берген кезде жерден ушундай бир өсүмдүк жемиштер өсүп чыгат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Аллах Таала мына ушул дажжалга ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап койгон экен. Мына ушул себептүү дажжал колунан келгенин кылып адамдарды азгыра баштайт. Мына ушул кезде баягы дажжал Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен пайдалана баштайт. Каалаган убакта, каалаган учурда жамгыр жаадырып, каалаган жерден чөптөрдү өстүрүп чыгарат. Мына ушундай абалда адамдарды катары менен азгыра баштайт. Ал бир жерге жамгыр жаадырып, эгиндерди өстүрүп чыгарса, экинчи жерди каңыратып какшатат. Кыяматтын белгиси болгон бул дажжалга Аллах Таала ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап койгондуктан дажжалдын мындан башка дагы касиеттери көп болуна. Кыяматтын чоң фитнасы болгон бул дажжалдын Аль-Масих деп аталып калганынын себеби анын бир көзүнүн сокурдугу гана эмес, анын асмандан жамгыр жаадырганы,
же бир кандайдыр бир эгиндерди өстүрүп чыгарганы гана эмес, мындан дагы башка касиеттери менен адамдарды ушунчалык деңгээлде азгыруусу. Адамдарды азгырууда Даджалдын жүрбөгөн жери калбайт. Жер жүзүн кыдырып жүрүп, адамдарды азгырып жүрүп, анын бара албаган жери бир гана Мекке менен Мадина болот. Даджалдын жолой албаганы бир гана ошол Мадина менен Меккеге такыр жолой албайт. Жада калса, өзүнүн аскерлерине дагы бул Мекке менен Мадинага жолоогула, анткени ал Мекке жана Мадина деп айтат. Бирок Даджал Меккеге барганда гана адамдарды азгыруусун токтотот экен дегендик эмес. Анткени Даджал андан ары айланып ашып өтүп, адамдарды азгыруусун андан ары улантат. Аллахтын берип койгон мүмкүнчүлүгүн толугу менен пайдаланып аткан Даджал адамдардын көпчүлүгүн азгыргандан азгырып кете берет. Бирок кантсе да анча-мынча Даджалга ишенбегендер дагы чыгат. Мына ошол кезде Даджал ошол адамдардын бирөөсүнө кайрылат. Эгерде мен азыр сенин ата тегиңди тирилтсем, сен менин Кудай экениме ишенесиңби? Деген кезде баягы адамдардын бири "Ооба, кана тирилтчи" дегендей Даджалды карап калган болот. Мына ошол кезде жер астында жаткан ата тегин тирилтмекчи болуп, кана эме көтөрүлгүлө деген кезде дароо эки шайтан анын ата тегини айлана калып, жер астынан тирилип чыгып, "Кагылайым балам, анын сөзүн уккун, аны тыңдагын, анткени ал сенин Кудайың" деп баласына тирилип чыга калып насаатын айтат. Мына ошондо баягы Даджал "Мына көрдүңбү, мына эми ишендиңби? Мен сенин Кудайыңмын, мен сенин Аллаңмын" деп азгырат. Мына ошол кезде жүрөгүндө ыйманы бар адамдар дагы ары жактан андан дагы далил сурап калышат. Мына ошол кезде баягы Даджал ал адамдарга карап туруп, бир гана Аллах Таала гана өлүктөрдү тирилте алат. Эгерде мен азыр силердин ата энеңерди тирилтсем, ошондо ишенесиңерби? Деген кезде баягы адамдар "Ооба" дегендей аны карап туруп калышат. Мына ошол кезде баягы Даджал өзүнө дароо жин шайтандарды жардамчы кылып дайындап, алардын ата энесин тирилтип көздөрүнө көргөзөт. Алардын ата энесин тирилткен соң кайрадан жерге карап, "Байлыгыңды аңтаргын" деп жерге буйрук берген кезде жер аңтарылып, күмүш алтын бриллианттар чачырап чыгат. Мына ошондо адамдардын көпчүлүгү Даджалга ишене баштайт. Мына Даджалдын бул фитнасы тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына айтып берип аткан кезде сахабалардын дене муундары калчылдап, көздөрүнө жаш толуп калган эле. Кыяматка жакын Даджал чыккандан тарта ал 40 күнгө жакын өмүр сүрөт. 40 күндүн биринчи күнү 1 жылдай узак болот. Ал эми экинчи күнү 1 айдай, үчүнчү күнү 1 жумадай узак болот. Ал эми калган күндөрү кадимки күндөрдөй болот. Жана дагы адамдардан арасынан ушундай бир адам чыгат. Бул адам туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтканы бар. Адамдардын көпчүлүгү Даджалдын азгырууларына ишенип, Даджалга ишенип аткан кезде адамдардын арасынан ушундай бир адам чыгат. Ал күнү ошол адамдан өткөн жакшы адам болбойт. Себеби дегенде ал адам "Мен ал Даджалды тааныймын. Ал эч кандай Кудай эмес. Ал жөн гана азгыруучу Даджал" деген кезде Даджалга ишенип, Даджалдын аскерлерин айланып кеткен адамдар ал адамга таң калып, "Сен биздин Кудайыбыз жөнүндө эмне деп турасың?" деп аны Даджалдын алдына сүйрөп барышат. Алдына сүйрөп келер замат баягы адамга "Мен сенин Кудайыңмын" деп ага дагы бир сыйкырын көргөзөйүн деп аткан кезде "Токтогун, сен эч кандай Даджал эмессиң. Сен туурасында пайгамбарыбыз бизге кабар берген. Сен эч кандай Кудай эмессиң. Мен сен туурасында эң жакшы билемин. Сен жөн гана азгыруучу Даджалсың." Ошол кезде Даджал баягы адамды ара менен как ортосунан экиге бөлүп өлтүрүп, кайрадан тирилтип жыйнап туруп, "Мына мен сенин Кудайың экениме эми ишендиңби?" деген кезде "Ооба, эми ишендим. Сенин анык Даджал экениңе эми ишендим. Себеби дегенде сен мени кайрадан өлтүрүп, кайрадан тирилте албайсың. Анткени өлтүрүп тирилтүү сенин колуңан бир эле жолу келет. Бул туурасында сүйүктүү пайгамбарыбыз бизге кабар берген." Айласы кеткен Даджал эмне кылаарын билбей, аны дароо өзүнүн отуна алып ыргытып жиберет. Себеби дегенде чындыгында эле пайгамбарыбыздын айтканындай эле. Даджал өзүнүн отуна алып ыргытып жиберет демекчи, анын чындыгында эле өзү менен кошо чыккан от жана суусу болот. Даджалдын от жана суусу тууралуу дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын айта кеткени бар. Адамдардын арасынан кимде ким ошол Даджалдын кооз көрүнгөн суусуна чөмүлгөн болсо, анда ал Даджалга азгырылып тозокко түшүп калат. Даджалдын азгырууна ишенбестен
Жалгыз гана Аллах Таалага ишенген, жүрөгүндө ыйманы бар адамдар анын отуна коркпой секирген күндө дагы ал адам бейишке түшөт. Ошентип чоң фитна болгон Даджал адамдардын көпчүлүгүнүн баарысын өзүнүн тозогуна толтуруп, азгырып кетип бара жаткан кезде, кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын буйругу менен асмандан Азирети Иса алейхиссалам жерге түшүрүлөт. Аллахтын буйругу менен асмандан эки периште Иса алейхиссаламдын эки жагында эки колунан кармаган абалда жерге түшүрүлөт. Аныгын Аллах билүүчү. Мына ошол кезде Иса алейхиссалам мына дал ушул мечиттердин бирине түшкөн болот. Ал мечитте Имам Махди бар эле. Имам Махди жер бетине адилеттүүлүк орнотуу үчүн түшүрүлгөн эле. Бирок Имам Махди тууралуу өзүнчө видео даярдап берүүгө туура келет. Ошондуктан видеону мындан ары уланталы. Аллахтын каалоосу менен асмандан түшкөн Иса алейхиссаламдын жүзү ушунчалык нурдуу жана сулуу адам. Ал жерге түшүп, көздөрү жашка толгон мусулмандарды бейиш менен сүйүнчүлөп, алардын көз жашын сүртөт. Иса алейхиссалам болгон мусулмандардын баарысын ээрчитип, Даджалды карай жол тартат. Мусулмандар менен бирге жол тартып бара жаткан кезде, ошол жердеги мусулмандар Даджалды көрүп калышат. Бир кезде Иса алейхиссаламга Даджалды көргөзүшкөн кезде, Иса алейхиссаламды көрө калган Даджал халаңдап коркуп кача баштайт. Ошондо Иса алейхиссалам качып бараткан Даджалга карап, "Токтогун, сенин көзүңдү тазалоо менин маңдайыма жазылган" деп айтат. Халаңдап коркуп кеткен Даджал өзүн сыйкырлап, абага айландырып жок болуп кетейин деп аткан кезде, Иса алейхиссалам анын артынан кубалап жетип барып, аны кылыч менен чаап өлтүрөт. Эгерде Даджал жеткирбей өзүн абага айландырып жок болуп кеткенде, анда ошол жердеги адамдардын баарысы биздин кудайыбыз өзүнөн өзү жок болуп кетти, демек ал биздин кудайыбыз экен деп ойлоп калышмак эле. Бирок ага карабастан Иса алейхиссалам артынан кууп барып кылыч менен чапканда, Даджал кансырап барып жерге жатып калды. Ошентип Даджал кансырап өлүп калган кезде, Иса алейхиссалам Даджалга карап, "Мына көрдүңөрбү? Эгерде бул Кудай болгондо, анда мен муну кантип өлтүрмөк элем?" деп Даджалга ишенген адамдардын баарысына далил көрсөттү. Мына так ушундай абалда өзүн Кудай көрсөткөн Даджалды кылыч менен кыя чаап, анын эч кандай Кудай эмес экендигин Иса пайгамбар далилдейт. Албетте бул кыяматтын чоң белгилеринин бири. Ал эми мындан кийин кыяматтын калган белгилери башталат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айта кеткендей, кыяматтын белгилери үзүлгөн мончок сыяктуу биринин артынан бири келет дегендей, бул окуялардан кийин күндүн баткан жеринен кайрадан тескери чыгышы күтүлөт. Бирок бул учурда баары кеч болуп калат. Эч бир адамдын Аллахка болгон жалбаруусу кабыл болбой калат. Бул тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз мындай деген: адамдын кыяматка чейин эки гана тообосу кабыл болот. Анын бири жан алкымына тыгылып калганга чейинки тирүү кезинде кылып калган тооболору. Жана экинчиси күн баткан жеринен кайрадан тескери чыкканча кылып калган тооболору. Ал эми күн кайсыл убакта батыштан чыгаарын жалгыз гана Аллах Таала билүүчү. Ал эми мындан ары өтө коркунучтуу күндөр күтүп турат. Бирок бул окуялар болуп өткөнчө андан мурунку белгилери болот. Ал белгилердин бири азыркы учурда жер астында катылып, көбөйгөндөн көбөйүп, жер үстүнө чыга албай турган Яжуж жана Мажуж коому жер үстүнө атырылып чыгат. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.